судьяга кирдим да, Дүйшенбекова аял кишиге инсан катары сүйлөшөйүн сиз менен десем, сен ыйлай турган жер эмес деди да. Sen buna sottun çeçimi, sot bunları görüp al. Bir gün sen daha kuduşunda eğrilersin bunanda. Sot gör bunanı. Koylubayvan çıkargan nimesi. Buna ke sot Tuvalet gelmiş etmeyiz bu. Buna ke hiç bela gereği yok kaldı bunun buna ke. Buna ke çeçimin kaldı gelip alıp git. Ben ayttım da, ben barına baramın dedim da. Siz ayalsız mı siz dağı? Siz dağı yenesiz mi desem, ben de yenemin dedi. Annem niçin bunday çeşimge geldinizler dedim. Ben 4 balam sizlerdi oylandırmay mı dedim. Desem, Beymaral, Верховныйда барго deydi, Верховныйга бара бер deydi da. Верховныйда men kan kakşap barıp alıp kelgen bolçum da. Ооба. Жок, камераны неге коркуп атасыздар? Корккон жокпуз, тартип бар. Кандай тартип? Кайсы жерде тыюу салынган? Ушу тартипти айтып бериңиз. Ички правилаңызды көргөзүп бериңиз андайчы. Жок, туугандар, сиз андай кылбаңыз. Сиз мындай өзүңүздүн оюңузду айтпаңыз да, мыйзамды айтыңыз да. Жок, мен бул жерде маселе жок сиздерде. Тоскоолдук кылган жокпуз, урматтуу төрага, мына. Жакшынакай сүйлөшөлү деп атабыз. Сиздин кол астыңыздагы соттор жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Сиздин ширин сөзүңүзгө тойбой калып дагы келдик, сиздин ширин сөздөрдүн угуп кетейин деп. Жалпы сизге келип кеткен күндөн баштап 43 күн убакыт өтүптүр. 43 күндө эмне жыйынтык чыгарып бул эженин окуясы жөнүндө маалымат алдыңыздар? Бул эженин окуясы боюнча жанагы айтып аткан 2 фактысы боюнча мына материалды бузуп кайра эмеге текшерүүгө жиберилди. Соттордун чечимдеринин аткарылышы жөнүндө тастыкталган статистикалык маалыматта 6% гана соттун чечими Кыргызстанда аткарылат экен. Өнүкпөй дүйнөлүк стандартта кайсы өлкөдө 50% соттун чечими аткарылбай турган статистика болгон болсо, ал мамлекет өнүкпөйт деген жыйынтыкка таянышкан экен да. Бирок эми бизде ошол эмес, 6% аткарылат экен да. Бул деген не деген чечим, не деген сот адилеттүүлүгү да биздечи. Мен чыгарып койду дагы. Мына ушул. Мени маңдайыма жапарып алууга келди да, келсе, келиңиз, кандай документтериңиз бар деп аны кандай кылып тосуп алып кирип кетти кабинетиндечи. Ушунчалык өлгүм келди да менчи. Алып кирип кетип, "Давайте сен бара бер" дейт го. Атым Улукбек. Так. Фамилиям Карыбек уулу. Көз карандысыз журналистпиз. Так. Ушул мыйзам бечараларга иштебей атканынан Sen munda gelem Ulukbek, jurnalist. Eldi men az uğup başladım. Gelip ortadan başka nesi çıkarma. Биз прокурорго жолугалы деп келдик. Yok sen prokurorga Ар eldi бириңиздерди men угуп uğup берсек анда кандай болот? Uğuşkan mildettüsün. Ben dağı mildettimi sizler tutkan. Men Mençe kıyışık bolsa mıйзам түздүгүнгө өзгөртөм, колуман келет, алым жетет. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү Ишкабан айылында турабыз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерде болсо 11 сентябрь күнү дал ушул жерден биз көрсөтүү тартып кеткенбиз. Анын жыйынтыгын бүгүн сиздерге көрсөтүп берели деп турабыз. Анткени биз тарткан берүүлөрдүн көпчүлүгү ушул кыймыл болуп, иш аракеттер алдына жылып, мындай бир оң жагына чечилүү жагдайлары мындай кыймыл башталат да. Бирок негедир бул жагдайда мына биз көтөрүп кеткенден кийин Күчүбаев Улан деген каарман ошо өзүнүн чиели балдары менен бир карапайым
үй бүлө болгондуктан мына ушул үйү талашка түшүп, бул жердеги 35 сотук жердин чоо жайы бүгүнкү күнгө чейин бир чек коюлбай атыптыр да. Анан эми мына бул жакта 27 сентябрда 2022 жылдын биз көрсөтүү тартып кеткенден кийин сот отуруму болуп, Ош шаарында ушул маселе каралыптыр. Бирок баягы эле бармак басты, көз кысты деген жыйынтык менен аяктаптыр. Эми ушул жерден бир мындай ой келет да, бизде Кыргызда ушул бүгүнкү акыбалда бир бечара болсоң, карапайым болсоң, ушу сен таанышың жок болсо, сенин акчаң жок болсо, сен ит турмушта жашайсың да. Соттор, эч ким, прокурорлор, чоңдор мындай бир өзүнүн жаранын коргой албай турган акыбал жаралат да. Эми мына Улан байке дагы бир жолу саламатсызбы? Ишенбечилик келтирем сотторго. Акыйкат жок. Соттордун мындай мыйзамсыз чечими мисалы үчүн мен дагы вообще тааныбайм дагы ал соттун чечимин, ушунчалык мен тааныбайм ал чечим дагы деп ойлобойм да. Ал деген бул сотторчу адамдардын тагдыры менен эч ойлонбойт дагы экен да. Мен эртеси ушул кыжырым келип ушунчалык бардыкка даяр болуп бардым, соттун алдында отурдум да. Кечке чындыгында мен эч кимге айткан жокмун, адвокатка айткан жокмун. Ошолордун маңдайында гана отурдум да, ушул нерсе чечилет бекен депчи, мен ыйлаганым, мен немемди көрсүн дедим да. Аларды ойлондурсун дедим да, менин жашоомчу. Бирок судьяга кирдим да, Дүйшөнбекова аял кишиге инсан катары сүйлөшөйүн сиз менен десем, сенин ыйлай турган жер эмес деди да. Эмне ыйлап биз кала беришибиз керекпи? Уккан дагы жок. Приставды алып келип алып чыгып кеткиле деди да. Мен айттым да, мен барына барамын дедим да. Сиз аялсызбы сиз дагы? Сиз дагы энесизби десем, мен да энемин деди. Ал эмне үчүн мындай чечимге келдиңиздер дедим. Мен 4 балам сиздерди ойлондурбайбы дедим. Десем, беймарал Верховныйда бар го дейт, Верховныйга бара бер дейт да. Верховныйда мен кан какшап барып алып келген болчумун да. Верховныйдан Бишкектенчи. Мен кайра Верховныйга барганга мен жашоом, ушу жашоо шартым ушундай болуп атса, мен башка эч нерсе айта албайм да. Судья, тергөөчү, прокурорлорго башка эч нерсе айта албайм. Алар дагы бизге окшогон адам да. Эми ушул биздин жергиликтүү чиновниктердин ушундай бир бетпактыгынан айынан адамдар ушундай кан какша ойдоп атат да. Беймарал Верховныйга бар дейт, дагы барго дагы бир станция бар дейт да. Эми ушул көз жашыңыз менен мен ушу эме кылгым келип атат дейчи. Мени урду, сокту тергөөчүлөр, давайчы ушуну дагы бир. Мен айттым да, мен аны камабагыла, пожалуйста, хотя бы бир бейбаштык беренеси менен жоопко тартпайсыңарбы десем айтат да. Ал давно жабылып кеткен, укпайт дажечи. Мен сүйлөп кан какшасам мен чыгарып койду дагы. Мына ушул мени маңдайыма Жапаров алууга келди да, келсе келиңиз, кандай документтериңиз бар деп аны кандай кылып тосуп алып кирип кетти кабинетиндечи. Ушунчалык өлгүм келди да менчи. Алып кирип кетип, давайте сен бара бер дейт го. Ак жолтой келсин, беттешебиз десек, ал Жапар кылып айтты да, мен беттешүү болсо мен беттешпейм булармын деди да. Эмне үчүн беттеше албайт да, боптур, үйдү сатып алган подробольный сатычы болсо, эмне үчүн беттеше албайт? Эмне үчүн ак жолтой келбейт да? Келбей туруп, мен булар менен беттешпеймин деди. Ушул жерденчи бир мүмкүнчүлүк ушул көз жашыңыз менен биздин президентке кайрылбаска арга таппай калыптырсыз да сизчи. Азыр мына облустун бийлиги, укук коргоо органдары, сот органдары өтүктөрүн тескери кийип жетер жерине жетиптир. Эми ушул жерден президенттен эми бир бечара үй бүлө экен, бир карапайым үй бүлө экенсиздер. Бир президенттен ушул нерсеге көңүл буруп, президентке мен кайрылып эле келаткам. Бишкекке да барып президентке далай жолу кайрылдым. Мен мэр жазы мүчөсүн, ком мүчөсүмүн дажычы, мэр жазы комунун мүчөсү, Оштогу мүчөсүмүн. Ага да Ташиевке да кайрылдым, Жапаровка мен дагы деле кайрылам, бирок дагы деле үмүт кылабыз да эми бийликтегилерденчи ушунчалык эми соттор, ал президент да соттордун чечимине кийлигише албайт деген эмелер бар да. Мен таң калам да, соттордун чечимине эч ким
кийлигишпесе ушундай мыйзамсыз чечимдерди чыга берсе бизге окшогон далайлар бар. Судьялар кеңешине кайрылсаңыз болот. Жогорку соттун төрагасына кайрылсаңыз болот. Мына реформа кылып атабыз деп, ротация кылып атабыз деп отурат да ошолорчу. Анан эми ошол урматтуу жогорку соттун төрагасы, судьялар кеңеши, Кара Суудагы Ош облусундагы ушул сотторго кандай көңүл бурасыңар? Ушул чиеде балдары менен ушул үй бүлө эми көчөдө калыш керекпи? Кандай боор барбы мындай? Мен ушул президентке кайрылмакмын да. Чындап ушул президентке үнүбүз жетсе бизге окшогон өзү айтат да, президент ар дайым сүйлөгөндө сонун сүйлөйт да, адамдын жүрөгүн жибитет да, сүйлөгөн сөзүнөнчү адам ушунчалык жибийт да. Мен дейт да, Кыргызстандын жакыр үй бүлөлөрүнө көңүлүмдү бурам дейт да. Мейли чын мен укса бизге окшогон карапайым элдер эмне үчүн бизге окшогон карапайым адамдар өзүнүн үйүн алдырып коюп, мыйзамдуу, акыйкаттуу таба албай көчөдө калыш керек да. Мен мамлекеттен, президенттен үй сурабаймын да. Мен ушул өзүбүздүн гана үйүбүздү калтыруусун суранам да. Соттон, тергөөчү, прокурор кандай жол менен болсо дагы ушул өзүбүздүн тынч жашап аткан үйүбүздү өзүбүздүн окатыбызга тийишпесе болду да. Мен ушул айтып келем да дагы деле. Менин бир сындырым нан менен бир пияла курук сууга курсагым тоет да. Менин эң суранганым тынчтык жашоодо, тынч жашоо. Ал Жапаркулова деген ушунчалык неге билбейм, Кудай аркын сезип, мени ушундай душман сезип алды да, алынын кылбаганы калган жок да. Менин эч кандай мунун же биздин ал менен аласа бересебиз жок да. Жөндөн эле мен силерди көчөдө калтырам дейт да, ушу көчөдө калтырам. Анын сөзү ошол да, көчөдө калтырып эмне табат билбейм, бирок анын кылбаганы калган жок да. Мейли бизге өчөштү, кайненемди 2 жылга кести, кайнемди 2 жылга соттотту. Эми үйдү алып бизди көчөдө калтырып, не бизден ушунчалык не өчү бар, мен таң калам да ушул аялданчы. Ал эдеге жакшы деле айттык, жаман деле айттык. Көнбөйт да. Мен айтып кетейин, Акчолтой тууралуу айтып кетейин. Былтыр сотто Акчолтой айткан да. Сот сурап Турганбаев Акчолтой. Турганбаев Акчолтойго карман жөнүндө айтып атасыз. ооба. Ошо Турганбаев Акчолтойго сот сурап берди, былтыр сотто катышканда баштагы жыл экен. Өзүн мисалы алдып атпайм да үйдү. Ошо үйдүн өзүнүн адресин билбейт экен, адресин, көчөсүн, үйүн номерин. Акчолтой, Турганбаев Акчолтой эч нерсе билбейт экен бу жерде. Берге басып келгенен биз өзү айтат бул сөздүчү. Кайсы айтты сотто? Сотто айтты. Анан мына кошуналардан эч ким тааныбайт экен. Муну болгону ошо доверенность берип койдум деп коет, жеңесинде. Болду, ошо жүрөт да Акчолтойчу. Сатып алган эмес да, эми бул саткан эмес, же ол сатып алган эмес, бул жалган эле договордо, бул Турганбаев келечектин ортосунда жасалма договордо. Мен эми бул жагдай боюнча ошол каармандар менен да бир мындай сүйлөштүм. Алар айтып атпайбы, бул жактагы ошол 35 соток жерди саткан, булар нар жактагы участоктарды ошо саткандардан сурагыла, кимге саткан, ким саткан депчи. Ошол жердин чоо жай кандай эле негизи? Эми бул жакты мисалы үчүн бул жакты силер саткансыңар дейт да. Бирок именно улан же мен саткан эмесмин да. Ал кайненем саткан экен да. Саткан экен. Бирок ошол сатса, силер саткансыңар, силер арам тамаксыңар, силер жегенсиңер дейт. Кайненем сатканбы, ол сатканбы мага белгисиз да. Мен олордун алыш бериш келишиминде болгон эмесмин, же бул болгон эмес да. Күбө болсок, көрбөсөк биз сатты же мына сатты дей албайбыз да. Сенин айтат да, сенин кайненең заказы менен болгон, ошол саткан бул тигил депчи. Эми кийим сатып, кийим акчасын алганын көрбөсөк, билбесек биз сатты дей албайбыз да. Мен түшүнүктүү. Эми азыр мына урматтуу көрөрмандар, бул жакка да ушул айылдын тургундары чогулуп калыптыр. Ушул бизде келет дегенден бизде айталы, дейли, арача түшөлү, чындыгында булардын үй эле дегендей ушул кошуна, коло кошуна жакын бул жакта жашагандардын баары чогулуптур. Анда жүрүңүздөр, анда үй жакка келели. Атыңыз ким апай, айтып коюңуз. Мен Эркайым Камчыбекова, Шишкабан айылынын тургунумун. Эми мындай болот да. Бирок
келечек дагы кетти о дүйнөгөчү, саламат дагы кетти о дүйнөдө. Эми Ак Жолтой иниси ойлонуш керек. Мен дагы бир күн ушулардай болуп кетемин. Мага бул жердин эмне кереги бар? Бардыгыбыздан кала турган нерсе бул. Акыйкаттык болбой атат бул жердечи. Эми саламат кетти. Мына жерде 6 баласы менен кыздары турмушка чыгып кетти. Мына баласы ham оорулуу болуп атат бул жерде. Эми ушу кичинекей жер калып туруп, ушул үйдөн чыгарбай эле акыйкаттык кылып мамлекеттин ошол сот органдары деле чечип койсо болот го. Обязательно эле бир бечараны ыйлатып, сыктатып, тебелей бериш керек. Алиги акчасы бардын сөзү болуп атат да азыр. Бирок келечек ошол кадастрда иштегендиги үчүн булардын таги маккан болуп атат да кыскасы. Булардын бардыгы таанышы бар. Ак Жолтой дагы азыр акасынын ордуна иштеп калган азыр. Госрегистрде иштейт азыр. Ошо Ак Жолтойду көрүшүбүз керек. Менен бир документими жок кылып берди. Документи жок жүрөт азыр калган чегиминчи. Алдымдагы эле үйдү алганмын. Ошол Ак Жолтой алып экөөнү документ кылып берди. Бир үйүмүн документи жок азыр. Жүрөм мен. Ак Жолтойду издеп барсам, ана мына дешип көрсөтүшпөдү дагы, мен учурашкан жокмун. Бирок Ак Жолтойду көрүшүбүз керек биз. Ишкебандиктерчи. Биздин планыбыз ушу Ак Жолтой эмне өлбөс болуп жаралыптырбы? Эмне себептен ушундай колунда бар адам, бир бейбечара оорулуу адамдын үйүн талашыш керек. 36 сотикти чек кылып сатыпсың. Эми бул үйгө кандай акысы бар да? Бир акыйкат болобу өзү? Биз эми мына бул келинди ham уруп кеткени биз өткөнкү немеден YouTube'дан көрүп калдык. Эмне жогорку органдагылар эмнени карап отурушат? Айлык жеп атышат элдин атынанчы. Прокурор муну чечем деген. Муну чечем деп мойнуна алгандан кийин эмнеге бир жок дегенде бир штраф болсо ham салып, мына бейбечарага өздөрүн көрсөтүшпөйбү? Мына биз айланайын эл, биз силер үчүн иштеп атабыз. Мына бечараларга деле мыйзам бар деп койсо, биз сүйүнүп, Кудайга шүгүр деп жашаганыбызга сүйүнөт элек. Азыр коркунучта жашайбыз биз. Али эртеге мени бирөө уруп кетсе, мен деле эч ким коргобойт экен да. Заман ушуга барып атат. Мына урматтуу Курманкул Зулушев мырза. Ооба, Кара суунун эли бул жер. Сиз мыйзамды үстөм кылам деп чапкылап Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөсүз. Бирок сиздин Оштогу, сиздин колуңуздан сыйлык алган прокуроруңуздун кылган иши. Ошол Ош облустук прокуратурасынын кадамы ушундай болуп атат. Ошода туура эмес болуп атат бул. Биз чечимге биз каршыбыз. Бизди жакшы ошол Зулушев өзү бир нормальный адам жөнөтүп, бизди нормальный изилдеп, астынан бери жердин баарын казып чыксын, акыйкат издеп берсин, таап берсин бизге. Ушулар ушул үйдөн көчпөстөн отуруп калсын. Бизге чындык керек. Биз качанга чейин эле мына 30 жылдан бери чындыкты издеп жүрдүк, жок болду. Эми биз Садыр Жапаров келди деп, Садыр Жапаров дегенде за болуп, каяка болсо жүгүрүп, бизге ушундай президент келди деп сүйүнүп атабыз биз азыр. Эми анын кол алдындагы иштегендер алигинде кылып не кылды? Бир сотту бир жерге апарып не деп койду эле? Ротация кылды. Ротациянын канекен бир мыйзамы, бир немеси чыгып атабы, бир иштегендери билинип атабы азыр? Эгерде ротация кылган соттор Боптур эми Кара суунун Оштун соту Ошту тааныйт экен, таанышы бар экен деди. Бул жактан башка жактан келгенде деле мурунку эле соттун чечимин чыгарып койгон. Бул туура эмес. Келсин, изилдесин. Бизде изилдөө жок да. Толку кагаз менен гана иштеп коет сотторчу. Президентке карата саботаж кылып атышат. Саботаж кылып атышат. Президенттин ишин аркага тартып атат булар. Президентти жаман көрсөтүштүн максатында бардыгы мурунку жеп жүргөн карышкырлар азыр дагы бар. Ошолор жол тосуп, бирин-бири актап, бирин-бирин жактап. Эгер бири-бирин жактабаганда мына Ак Жолтойду караш керек эле. Бул эмнеге жеңесине неме доверенность берип коюп өз сотко катышпайт? Эмне себептен катышпайт? Раз акыйкат болсо, элдин алдына чыксын Ак Жолтой, жооп берсин. Биз ушуну талап кылабыз. Ак Жолтойго барабыз деп койсоң. Эми биз мына 87 Мирзатова Токтакан Ишкебандын тургуну болом. Бул саламаттар 87 жылдан бери ушу 6 баласы менен эч кимден 1 сом карыз сурабай ушу балдарды чоңойткон. Анан келип эле ушул качан мына булар жакында эле көчүп келген да, булар Жалал Абадтан көчүп келген, каяктан келген билбейм өзү. Ана ошо мунардын күйөө баласы болот дейт. Ошого документти кылып берсе, ушу өзүнө кылып алган, өзүнүн иштегенинен пайдаланып. Анан ошондой эле эми кече мунанын балдарын уруп кетиптир, ошо Ак Жолтойдун эмненен келечектин аялы. Ошону деле соттор ушу карап, туура чечип койсо ушу жакшы болот эле. Анан биз соттор ушинтип чечиптир деп кичине сүйүнүп калат элек да. Эми билбейм, эми анан бизди деле бирөө уруп кетсе, анан ушинтип эле аны эч ким сурабай коёт экен. Бирөөгө деле сүйлөштөн деле коркуп каласың ба азыркы заманда билбейм. Ишенгениз прокурорлор болсо акыбалы бул. Ооба, прокурорлор ушундай болсо, анан пул берген генералдар, башкалардын эле сөзү болуп, анан карапайым элдердин сөзү сөз болбой калса кандай болот билбейм эми дагы.
Эми сотторушулуга чечип бергенге суранабыз да эми эмне дейин. Ушул Калсын да үйү өзүнө. Сиз апа. Мен не дейм, ушул элдин Аты жөнүңүз кандай? Мен Абакан Нышанова. Эми булар көптөн бери ушул жерде жашайт эле да. Эң негизгиси эски документ көтөрүш керек, зерикпестенчи. Анан чындыкты издеп, ушуларды коргош керек, себеби булар оорукчан адам экен. Ушуну бир жерден бир жерге көчүргөнгө уят да биздин кыргыздар үчүн. Уят болот. Эми мына кичинекей экен балдар, анан өзү дагы оорукчан эч нерсеге жарабайт экен, инвалид экен. Эми ушундагы бирибиз тебелесек уят болот. Ошон үчүн Ак Жолтой келип конкретный Сотко не деп айтасыз? Соттордон суранар элем. Неме? Чындык таап берсин. Адамды чакырып келип, нерден күбөлөрүн өздөрүн актасын. Элдин баары ишенбей калды азыркы сотторго. Уят. Эч ким көргөн эмес. Эч ким көргөн. Түшүнүктүү. Акасы өлүп кетти. Бердикулов Файзулла, ушул Ишкебан айылынын тургуну болом. Бул Улан Күчүбаевдин үйү канчадан бери эле ушу сот эл барат, достору барат нерде эч эле ушу сот ошол жака келечектин укасы ким ошого эле аткарып коет да, ошого эле оодарып кое берет да. Бу ийлаган ушу акыры соттордон үмүтү калбай ушу элге калды да. Урматтуу эл ушуну алып бергиле мага. Бу соттордон толук чыкпай калды. Прокурорлордон толук чыкпай калды. Бул кол койгон Күчүбаев Улан кол койгон экспертиза пулду берип коет, ого өтө берет экен да. Бияктагы карапайым эл мындай эле кала берет экен. Эч акыйкат калган жок да, урматтуу соттор. Бул соттун чечими да турабы? Бундайлар эч болбой калды. Бул чечим мына соттун чечими, сот мынаны көрүп ал. Бир күн сен дагы кудусундай айрыласың мынандай мына. Мына сот көр мынаны. Койлубаеваны чыгарган немеси. Мынаке сот Туалетке иштетпейбиз бу. Мынаке иш бара кереги жок калды мунун мынаке. Мынаке чечимин калды, келип алып кет керек болсо. Бул бир күн сен дагы ошондой айрыласың мынаны ачык. Нак мындай элдин көйгөйүн аткарбасаң айрыласың сен дагы мынандай. Бул күйгүзүп эле бүттү. Койлубаев менен ким деген сот чыгарып атат? Дүйшөнбекова деген сот чыгарып атат. Туура келбейт да, акыйкатына жетип анан чыгарыш керек бул. Мына эл менен ойношпосун мына неме мынандай бир күн айрылат мына ушундай эле айрылып калат. Биз өзүбүздүн элибиз менен эле жашайлы ошондой эле кылайлы биз өзүбүз соттордун немесин чечимини кереги жок. Эл өз чечсин буну. Бул Кара Сууну архитектурасы бүт мафия бардыгы бир. Ушул Кара Суунун өкмөттөрү бүт айыл өкмөттөрү бүт өздөрүнчө бир мафия кылып алган, сот, прокурор бардыгы бирди. Мына Ишкебанда мына сатылбаган жер калбады. Мына Ишкебандын элинин үлүштөрүнөн бери үлүштү талап кылсаң, сен үлүшүң озгурда дейт. Каякта озгурда мына жерде жет атасы туулган адамдардын бар ошо озгурга барып, мынерден 20 километр наракка барып дыйканчылык кылабы, 2 сотик үчүн ошака. Эч калбады да, бул сот акыйкат калган жок. Чындык калбады. Не болсо эле мыйзам. Толко мыйзам пулдууларга, ошол жерде иштегендерге, тааныш билиштүүлөргө мыйзам иштейт дагы бу карапайым элге мыйзам не жок бу? Генералды эми айтты. Бул Ишкебанда, мына Ишкебан элинде жер калган жок. Бүт жок сатылып бүттү. Байлар алган. Байлар пулуң болсо жашайсың деп коет го, ошондой эле экен. Пулу барлар эле жашап жүрөт, карапайым эл ошо дагы эмне карточкасын сабызын эгип, дыйканчылыгын кылып эле болбосо бул жер өлүгүп кете турган жер. Мына шаардын чекесиндебиз. Мектебибиз кечине мектебибиз бар мына жерде. Тоонун башына барсаң 3 этаж мектеп, спорт залдары менен. Мына шаардын четинде эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири бул. Кара Суу эң чоң район болсо, шаардын четинде болсо, шаардын четинде туруп өнүкпөсөк биз. Шымаланып жүргөн губернаторлор не кылып атат алар? Губернаторлор билбем эмнени кылып атат. Олар келет, губернаторду тааныбайбыз биз. Өкмөт пайпак алмашканда алмашып атат биздечи. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө пайпак алмаштырганда алмаштырат. Губернатор алмаштырабаны ким алмаштырат? Ушундай кыскасы акыйкатчылык жок.
урматтуу президент. Закон барбы? Айланайын урматтуу соттор, жогорку жактагы жогорку кеңештин депутаттары, урматтуу Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев, сиздерден суранамын. Мындай бейбечара колунда жок жетим жесирлерге 3 килодон жогору жүк көтөрмөгөн бечарага закон барбы жокпу? Каласа уруп, каласа тебелеп кете берсе боло береби? Сотторго арызданса же соттор чечим чыгарбай, жалаң колунда бар самсаларды жеп, пулдарын, долларларды алып алып, ошолорго чыгарып койсо боло береби? Бизге окшогон жетим жесирлер үндөбөй кала береби? Айланайындар, акыйкаттык барбы? Сиздерде Кудайдан үмүтүңүздөр барбы, урматтуу соттор? Кудайдан коркосуздарбы? Эртеңки күнүңөрдү ойлосуздарбы? Балаңыздар, кыздарыңыздар бардыр. Ошолордун убалынан эртеңки күnkү азыр чалынып келсең, Алла Кудай өзүң кечир дейсиң. Алкымыңарды агыта бербегиле. Кудай бар төбөңөрдө. Силер эгерде ошондой жок жерден акыйкаттык нерседен чечим чыгарсаңар, силерге Кудай бардыр. Аллага тапшырдым силерди, урматтуу соттор. Кудай жазаласын силерди. Кудай жазаңарды берсин. Мен ошону гана тилеймин. Башка эч нерсе деп айта албайм. Мына биздеги соттун реформасы, ротациясы монтип жыртылып, эми биз азыр урматтуу көрөрмандар, бул жагдайдан улам кайрадан микрофон сунуу үчүн ошол чиновниктерге, оштун ошол башчыларына барып маселени коюп, дагы алардын жообун, дагы алардын кооз сөздөрүн укканга белсенип турабыз. Кантип турдуңуз? 3 адам бар. İş var. Siz kim болосуз? Облус соттун пресс-хатчысымын. Пресс-хатчы. Атыңыз? Айпери. Биз Улукбек, журналистпиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы эле. Атыңыз Улукбек байке? Журналистпиз. Сиз? Ерлан Боронбаев төрага. Камераны көчүктү. Азыр эмне маселемен келдиңер? Эми пристав деген качан эме кылат да, мисалы пристав качан тартип бузулуп атса, анда ошондо кылат да. Пристав кайсы учурда кызматтарын билесиз? Азыр биз тартип бузган жокпуз да, бирөө менен урушуп аткан жокпуз, бирөө менен согушуп аткан жокпуз. Анда эмне себептен пристав деген биякта келип мен айтып коем сизге, биринчи иш материалдарды таанышып отурганда. Жок, анда биз тартпай эле туруп турат анда. Иш материал сиз сыртка тартпай, сыртка эле туруп. Жок, анда кылганга болбойт. Жок, андай болбойт. Жок, аны сиздер эми туугандар мындай функциялардан чыкпаңыздар эми. Сиздер соттун эмесин аткарып атсаңыздар. Анан мындай тартип. Төрага болсоңуз аны түшүнөсүз. Жок, биздеги тартип сизге түшүндүрүп атам. Жок, сиздердин тартип конституциядан жогору эмес да, чынбы? Сиз өзүңүз журналист. Ооба. Бар удостоверениеңиз. Эркин журналистмин мен. Көз карандысыз. Бар ошондо журналист деген эркинмин дегенде бирдеке. Сиз блогерсиз да, туура? Ооба, блогер. Ошон үчүн блогер, журналист. Биздин тартипке коюшубуз керек да. Чыгып турсаңыз. Жок, сиздер жанагыны эмне кыласыздар мисалы? Чыгып туруңуз, журналистсиз да, анан сүйлөшөбүз. Жок, сиз эмнеге? Мен макул чыгарганга макулмун да. Барыбыз тең эле мыйзамга баш ээли. Эгерде сиз мыйзамда ушул соттун төраганын кабинетинен тартканга эме болгон запрет коюлган деген мыйзамды көрсөтсөңүз. Жок, төрага. Жок, урматтуу төрага, сиз мыйзамды айтып бериңиз, кайсы жерде тыюу салынган? Төраганын кабинетинен тартылбайт деген. Баскынчы болуп атпайсыңар? Жок, баскынчы эмеспиз, баскынчы башка. Биз маалымат алганы келип атабыз сизге, жаран катары. Маалыматтын өзүнүн тартиби бар. Жок, камерага сиз тишпеңиздер. Урматтуу төрага, сиз пресс-службаңыздан маалымат алсак болобу? Пресс-службаңыз отурсун бул жерде. Тартылсын да, мыйзам боюнча пресс-службаңыз андай чагырды. Сүйлөшүп турган болсоңор. Жок, сиз урматтуу төрага, сиз бизге мыйзам менен айтып бериңиздер, эмнеге? Жок, айтып бериңиз ошону. Айтып берсеңиз анда макул. Жок, аны чыгар, мен айткан майынча чыгарбайсыздар аны. Мен буйрук берип атам, тарт деп. Жок, бизге мыйзам керек да, мыйзам менен тыюу салынады. Төрага анын мыйзамды айтып берсин. Биз конструктивный сөз кылабызбы? Ооба. Жок, камераны эмнеге коркуп атасыздар? Корккон жокпуз, тартип бар. Кандай тартип? Кайсы жерде тыюу салынган? Ошу тартипти айтып бериңиз. Ички правилаңызды көргөзүп бериңиз андайчы. Жок, туугандар, сиз андай кылбаңыз. Сиз мындай өзүңүздүн оюңузду айтпаңыз да, мыйзамды айтыңыз да. Жок, мен бул жерде маселе жок сиздерде. Тоскоолдук кылган жокпуз, урматтуу төрага, мына. Жакшынакай сүйлөшөлү деп атабыз. Сиздин кол астыңыздагы соттор жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Сиздин приемный күнүңүз экен, мына келип атабыз. Сүйлөшөсүңөрбү, же жөнүндө спорт экен келди. Жок, сиз сүйлөшөсүңөр. Сиз кандай сүйлөтөсүз? Колду чөнтөккө салып алып,
Сиз разборкада жүргөн жоксуз да, төрага? Жок, сиз мындай өзүңүз функционалдык милдетиңизден чыкпаңыз. Бизди ошондой чыгарсаңар, анда биз муну жогорку сотко даттанабыз, мондай судьялар кеңешине даттанабыз. Сиз судьялар кеңешине азыр кайрылабыз бул боюнча. Сиз мондай кылбаңыз, урматтуу. Жок. Аны күчкө салбаңыздар. Жок, күчкө салбаңыздар. Жок, камерага тийишпеңиз балке. Күчкө салбаңыздар. Бизге мыйзам менен тыюу салсын. Макул тартылбасын. Мени биздеги мыйзамга баш эл. Бирок бизге анда ошону көргөзүңүзчү. Төраганын кабинетинде мындай тартканга болбойт. Ички правила, хотя бы ички правилаңыздарды көргөзүңүзчү. Макул, мыйзамда запрет болгонун көрсөтө албасаңар, хотя бы сиздин ички правилаңыз бардыр. Өзүңүздөр разрабатывать эткен. Ошону көргөзүп койсоңуз, биз унчукпай эле, анда тартылбай эле коелу да. Биз сизге келип атабыз мындай, сиз таң калыштуу болуп атасыз, урматтуу төрага. Мына төраганын урматтуу көрөрмандар, мына төрага өзү Ош шаарындагы жарандык иштер боюнча маселе жаралып аткандыктан келсек, эми төрага келип өзүнчө эле мына колун чөнтөккө салып алып, команда берип, монда өзүнүн кызмат абалынан пайдалануу болуп калабы, кандай болуп калат? Жок, негизи кайсы жакта тыюу салынган мондай тартканга? Мен сизге айттым, кайсы иш боюнча келдиңиз дедим, ушуну тактап берейли. Мына көрсөт. Тактап берейли, өндүрүштө каралып күткөнбү дедим. Туурабы? Тактап берейли, бир 5-10 мүнөт күтүп турсаңыздар, мен чыгып тактап келем да, сиздерге жоопту беремин. Жо, төрагачы, төрага эмне? Төрага деле мен дейле да, көрбөсө ишти билбесе каяктан билет? Сиздер деле жарансыздар, туурабы? Сиз деле көрбөй туруп каяктан билесиз? Ошол материалды көргөндөн кийин анан облус сотто көрсөтүп канчалаган. Ошону чоң көрүн. Азыр мен бул ишти тактайын. Биз төрага келдик. Биз төрагага келдик го, төрага менен сүйлөшсөк болобу же болбойбу? Укпаймын, мен бул ишти тактайын, анан беремин сиздерге. Жок, түшүнүп атам. Мен бул жерде эч бир сиздерге претензия жок. Биз төрагага келдик киши катары. Кандай төрага келсин? Төрага келет. Такташ керек ишти биринчи. Келсин төрага. Сен пресс-службасысың, силерде жакында пресс-служба силерге толук келет, жооп берет. Журналисттер менен иштетүү эмесин, этикасын үйрөттү. Анда сен пресс-служба боло турган болсо, хотя бы сен менен сүйлөшөлүчү, мүмкүнбү? Дедим го, мен Мен отурбайсың банда сүйлөшөлү. Ушул кабинетте отуруш керек, мен өзүмдүн кабинетим бар. Төрага келсин. Урматтуу жогорку соттун төрагасы, урматтуу судьялар кеңеши, Ошто биз мына ушундай соттордун иши боюнча төрагага бир маалымат берели. Соттор ушундай адилетсиз чечимдерди чыгарып, ушундай жарандарды кыйнап атат деген кайрылуулардын негизинде төрагага келип, ошол маселени айталы, ошол маселени түшүндүрөлү деген жагдай менен келсек, монтип чөнтөккө колду салып алып, ары бери басып чыгаргыла, анткиле мынткиле деп айтып атканына кандай баа бересиңер, урматтуу төрага, судьялар кеңеши? Силер ким баалайт бул нерсени? Соттор ротация болсун, соттор эл менен адилеттүүлүктү орнотсун, иштесин, жарандардын укугун коргосун, мыйзамды иштетсин деп жибердиңерби бул жакка? Бул төраганын аты жөнүн деле азыр биякта мына Боронбаев Мирлан Исакович деп Оштун жарандык иштер боюнча жагдайга биз келгенбиз төрагага. Бирок төраганын акыбалы монтип бизге мамиле кылгандыгы болуп атат, эми билбейм. Төрага жок. Биз төрагага маселени соттор процессуалдык нормаларды бузуп аткандыгы жөнүндө маалыматтарды биз маалыматтарды берели деп келгенбиз, бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, сотту таппай калдык, төрагасын өзүнүн. Анан бул кишини ким буякка ротация кылып жиберген, неге камерадан качат, неге элден жашынат деген мындай бүдөмүк суроолор калып калды да ичибиздечи. Көрөрмандарда деле угуп калдык ошо ал жагдай. Бирок эми мен оюмча мындай сот адилеттүүлүгү Кыргызстанда орномоюнча биздин мамлекетте өнүгүү болбойт.
мына 2019 жылы соттордун чечимдердин аткарылышы жөнүндө тастыкталган статистикалык маалыматта 6% гана соттун чечими Кыргызстанда аткарылат экен. Өнүкпө дүйнөлүк стандартта кайсы өлкөдө 50% соттун чечими аткарылбай турган статистика болгон болсо, ал мамлекет өнүкпөйт деген жыйынтыкка таянышкан экен да. Бирок эми бизде ошол эмес 6% аткарылат экен да. Бул деген не деген чечим, не деген сот адилеттүүлүгү да биздечи. Демек, соттор адилетсиз иштеп аткандыгы үчүн сот чечимдери аткарылбай аткан жагдай болушу мүмкүн да. Төрага бу жакта жүрбөй, как кетип калды десе. Төрага сизге мындай жарандык процессуалдык жүрүңүз кабинетке, бирок камера жок дедиңиз, жүрүңүз. Жок, камерадан неге кылып атасыз? Биз камера менен жүрөбүз да. Жок, урматтуу төрага, сиз эми ротация менен келдиңиз. Жок, утпайтын да. Эгерде иш боюнчачы түшүнүлүк болсо, биз официально жана отуруп түшүнүп берели. Түшүндүм. Бирок сизге мындай болуп атат да, ротацияны көрөлү деп атпайбызбы? Көрөрмандар да көрсүн деп атабыз, кандай болуп атат. Анан сиз эми мисалы процессуалдык нормаларды, элементарды судьялар бузуп атат. Ошону сизге даттанганы келдик да, биз сизге башка претензия жок. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош облусунун прокуратурасына келдик. Жолдубаева Токтай межебиз буга чейин эсиңиздерде болсо, ушул ур токмокко алынып, ошо куугундук көрүп, мындай бир муштум менен коркутуп аткан жагдайын биз мурдагы чыгарылышта жарыялаганбыз. Ошондо Сырбек деген прокурор арыз жазсаңыз эле окуй, биз карай коебуз, биз баа бере коебуз, биз кыйратабыз деп айткан эле. Бирок ошол арыз жазган бойдон эч бир аты жыты ың-жың болуп, мындай бир прокурордон да, ишинен да маалымат жок. Эми азыр өзүнөн сурайлы, кандай болуп атыптыр, не болуп атыптыр, жүрүңүз. Сиздин ширин сөзүңүзгө тойбой калып, дагы келдик сиздин ширин сөздөрдүн угуп кетейин деп элек. Аты жөнүңүз Сырга? Менин аты жөнүм Осмоналиев Кадыр. Прокурор. Бая күнү окуй биз мына билекти түрүп шымаланып турабыз, арыз жаза койсоңор эле баарын кыйратып. Кайсы факт? Мына бул эки факты боюнча. Ошол арыз боюнча арыз жазгандан кийин биздикилер арыз алып Кара Суу райондук прокуратурасына жөнөтүлгөн. Кара Суу райондук прокуратурасы тарабынан аталган эки материал, эки факт боюнча, бирөөсү уруп кетти деген факт боюнча, экинчи жана колдор подделка деген факт боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кабыл алган чечимди окуп, кылмыш козгоодон баш тартылган болчу экен. Ошону окуп туруп, кайра бузуп, кайра кошумча тергөөгө жиберген. Азыр Кара Сууда жаңы зам келген, ротация болуп, ошол жака барып кайрылыңыздар, калган результат эмне болот. Биз прокурор деп сиздерге келдик да, облус прокурору. Ошол арызыңардын негизинде жыйынтыгы менен жооп берилдиби сизге? Жок, келген жок. Жок, азыр биз так эле суроого мындай жөнөкөй эле түшүнүк ала алчы. Эженин жагдай боюнча укугун коргоп бере аласыңар десек, ой, мыйзам чегинде кылабыз дедиңиздер. Мыйзам чегинде эмне болот эми бул? Бир ай жалпы сизге келип кеткен күндөн баштап 43 күн убакыт өтүптүр. 43 күндө не жыйынтык чыгарып бул эженин окуясы жөнүндө маалымат алдыңыздар? Бул эженин окуясы боюнча жана айтып аткан эки фактысы боюнча мына материалды бузуп кайра эмеге текшерүүгө жиберилген. Ал эми Загат контора 6 гектар жериңиздер боюнча. Жок, 6 гектарга өзүнчө өтөбүз. Эжени урган фактысы боюнча эмне кылдыңар? Арызы боюнча Кара Суу райондук прокуратурасы тарабынан кабыл алынган материал көзөмөл өрүтүндө окулуп, эми РОВдун тергөөчүсү тарабынан кабыл алган чечимдин негизинде бузуп берген экен. Андан кийинкисин барып кайра кабыл алган чечим боюнча таанышып, анан макул болбосоңор даттансаңар болот. Облустун прокурору деп сизге кайрылдык, сизге даттандык, сиз эми азыр кол силтеп тигилерге баргыла деген жоопту узатып атасыз бизге. Эми биз сизге кайрылбайбыз. Урматтуу мөөнөтчү прокурор, келиңиз, сиз президенттен сыйлык алып кыйратып атам деген прокурордун өзүнө жолуга алчы. Облустун прокурору каякта? Өзүнө чалыңыздар азыр. Бул адамды, бечараны кабыл алып, үнү угабы экен. Ошо облустун прокуроруна байланышыңыздар азыр. Кандай экен? Бул элге жолугам деп элдин маселесин чечем деп отурат да бул жерде, чынбы? Ошон үчүн сыйлык алып атат.
Азыр көрөбүз байланышып. Кат эмес мына Жана эмечи азыр мына акциялык түрдө дежурный тергөөчүсүңөр да. Тергөөчүнүн жанакы действиясы бул эмне деген ошондук да? Тергөөчүнүн действиясычы? Жок, азыр облустун прокурору өзүнө эле жолугат. Асырыңыздар жок да. Жок, сизге рахмат. Арыз кабыл алып Ушул төлө чыгып кетип калмай экен да, аз басып мына сыян чыгып кетип калат. Жок, азыр мына регистрацияныз 32 кабыл алдык да, бизде деген арыз жазгыла деп эле кыйнай бересиңер да. Бирок мыйзамда 32 да кайрыла алат. Мына 32 кайрдык, протоколдагы регистрация кылдык, фиксировать этебиз. Азыр мындай кылбайлыбы? Сиз аны параллельно фиксировать эте бериңиз. Бул интернетке дагы чыгат, ошол жактан да фиксировать этип алсаңыздар болот. Мындай кылалы азыр бизге облустун прокуроруну шарт түзүп бериңиз, байланышып жолугалы. Аркылуу биз турасыңар, бир чайнаңыздар, Элди кыйнаганын кереги жок. Булар акыйкат үчүн эчкимге пул бербейт. Өздөрү зорлоп. Сиз облустун прокурору? Орун басары. Бизге облустун прокурору керек болот. Сиз туруп туруңуз, угалы биз баштадык. Анан кийин болбосо анан кылып беребиз. Жок, прокурорду өзүнө жолугалы деп келдик дейм. Сиз орун басар экен, буга чейин дагы бир тергөөчү келген, ал дагы келип арыз жаздырып кеткен, чечилбейди анан. Анда четверг келгиле, четверг күнү прием кабыл алат. Азыр кабыл албайбы? Канча элди көрдүңүзбү? Четверг күнү келет. Болбосо бизди уктулат. Сиздин аты жөнүңүз ким? Айткулов Маматкарим. Бизге азыр прокурор чыгат деп эле. Ким айтты? Бул жактан нөмөр чыгат. Прокурор четверг күнү. Четвергтен башка күнү кабыл алса эмне? Күнөө болобу? Күнөө болбойт, график бар. Президенттен сыйлык алган киши эми элге жакын болуш керек деп келдик да биз. Жок, элге жакын болсо жөн президент сыйлык бере бербесе керек мындай. Атым Улукбек. Так. Фамилиям Карыбек уулу, көз карандысыз журналистпиз. Так. Ушул мыйзам бечараларга иштебей атканынан сен мындай элем Улукбек, журналист. Элди мен азыр угуп баштадым. Келип ортодон башка нерсе чыгарба. Биз прокурорго жолугалы деп келдик. Жок, сен прокурорго эмес, элди мен угуп атам. Токтоп. Угушка милдеттүүсүңөр. Мен дагы милдеттүүмүн силерди укканга. Мен ошон үчүн чыктым. Ортодон чыкпай туруп турдум. Прокурор өзү чыкса болбойбу? Болбойт. Айттым мен четверг күнү чыгат. Бизге өзү келсин. Бийликте эмес. Мындай кылбайлы, ызылдабайлы. Боло турган нерсени угалы. Угайын деп мен чыктым. Мен прокурордун орун басарымын. Анан ортодон тигинде мындай дегенди токтотолу. Ушунча ора болуп келдиңер. Так, угуп атабыз. Мен мисалы үчүн тергөөгө барып, тергөөгө арызданып, акыйкатты таба албайм. Прокурорлорго барып, прокурорлорго роудсуна алам. Прокурорго бардыңыз? Мен биринчи бул жерден арыз жазгам. Арызым Кара-Суу районунун роудсуна түшкөн. Роудсунан андан кийин Кызылкыштагы Ишкабан айыл өкмөтүнүн Ишкабан айылынын тергөөчүсү Бектемиров Бакытка түшкөн иш боюнча, ушул арызым боюнча. Ал мени кабыл алды дагы. Ишти көрсөтмө алып жатып эле, сиз арызданга угунган укугуңуз жок экен деди. Сиз тергөөчү айтты, Бектемиров Бакыт. Сиз даже арызданганга да укугуңуз жок. Качан болду? Уже бир 20 күн болду болуп калды. Ошо. Арызданганга, сиз арыз жазганга да укугуңуз жок экен деди. Сиз мага деди, доверенность алып келиңиз, состав семьи алып келиңиз дейт. Эмне үчүн десем, сиз дейт бул үйгө тиешеңиз жок, эч кандай тиешеңиз жок экен сиз дейт. Бул күйөөңүздүн атындагы гана үй экен дейт. Ай мен жөнөкөй жаран катары арызданганга укугум барбы десем, ага жооп жок. Неге Турганбаев Акчолтойдун колдору боюнча полный уже кыргыз элине чыкты да, уже илик барды кыргыз элине биз жарыя болуп бүттүк да уже. Билип Турганбаев Акчолтойдун колдору боюнча иликтеп, тергөө жүргүзүп, не үчүн ар кайсы документте Турганбаев Акчолтойдун колдору ар кайсы эшматта келип койгон, ташматта келип койгон, ал дагы бул дагы кол кое берген. Эмне үчүн ушул колдорду ким койгон, ушуну аныктап бериңиздер деп мен арызымда көрсөтсөм, айтып атат, ал башору дейт. Ал башору дейт. Сен барып Верховныйдан чечип кел дейт. Верховныйдан утуп кел, анан сүйлөшөбүз дейт. Бектемиров Бакыт. Верховныйдан утуп келип, анан кел дейт, анан сүйлөшөбүз экөөбүз дейт. Ошончолук мени таң калтырды. Эмне үчүн силер эмне отурасыңар? Силер эмнеге мыйзамды коргойбуз деп отурасыңар? Тергөөчү болуп эмнеге иликтей албайсыңар? Ал башору дейт. Ал башору. Ал мен дейт. Бакыт тергейт, менден кийин Баяман тергейт, Баямандан кийин дагы бир Эламан, анан Жоламан ошентип кете берип, сенин ишиң ушул жерден жабылат. Мен сени азыр айтайынбы дейт.
Мен текшербей жатып кыскартамын ишиңди деди. Текшербей, иликтебей жатып мен токтотом, отказ кылам керек болсо. Эмен айтпоо. Жана ур токмо калган жагдайда. Аны айттым мен. Менин уруп соккону боюнча менин арызым бар. Ал неге каралды? Жапаркулова Гүлбарчын келип, мен ушунчалык куугунтуктап кетти, мен ушунчалык депрессияга салды ол аял. Мен үйүмдө отурган жеримден аймап тытып, күйөөмдү да урду, мени да ол тууралуу арыз жазсам, алдаган арыз биринчи Өмүрбеков Гүлжигитке түшкөн. Ал Гүлжигит дагы бир тепсе термелбеген тергөөчү эле. Ал 1 ай отурду, 2 ай отурду, тергеген жок. Ал айтып атат, Бектемиров айтты, мен Гүлжигитке окшоп былтыйып, ишти жаап коюп кетип калбаймын дейт. Бектемиров айтып атат. Өмүрбеков. Да, Гүлжигит. Андан кийин ал Гүлжигит жаап коюптур ага чейин эле. Ал жагылып калган давно дейт. Аны уккусу да келген жок. Мен эмне калтак жеп кала берем, мен уртокмо калып кала берем. Мыйзамда жазып турат да, земельный кодекс 35-беренеде. Бул жанакы могу жерди купли-продажа кылаардын алдында ошо үйдү өзүнчө бөлүш керек болчу. Бөлүп туруп, жерге документ кылып туруп, анан жерге эмес, жана жердин астында кылыш керек болчу да. Үйдүн жердин астында. Жердин астында жерди мыйзам уже не болуп атат, уже правоустанавливающий документ мыйзам болуп эсептелип атат, введение земельный кодекс. Демек ошо ретине кылып бөлбөй эле купли-продажа болуп кетти да. Анда үй мына бул жерде турат да. Жерде турган жок да, үй бул жерде турат да. Эми ошо госрегистрдин действиясы чтоб деген ошону деген бөлбөй туруп жазап койду. Азыр үй мына навоздукта турат. Действия госрегистрде кандай шалакылык жок деп айтканга болот. Бар да. Мыйзам аткарылбай атат да, мыйзам бузулуп атат. А эмнеге ошол нерсени добивать эте албайбыз? Бериңиз. Йылдыз мындай кылалы. Мен лично өзүм контролюм алам. Бул материалды дагы арыздын негизиндечи. Муну сиз айтып аткан 6 сот алты эффекттер боюнча муну анан тиги 2 материал тиги Бектемиров менен Өмүрзаковдун немесин дегени. Азыр действующийбы же решение кабыл алындыбы ага карабастан алдырабыз. Алдырып окуп чыгабыз. И сиз бүт данныйыңызды таштап кетип, сиз менен бирге карайбыз. Мендеги ошол прокурор отделдер менен карап туруп, мен ишин өзүм карап чыгам. Эгер состав барбы, иш козгойбуз. Иш качан козголот? Эгерде давныз өтпөгөн болсо. Давныз өткөн болсо дагы мойнуна албаса, аны да көрөбүз. Ага решение УПК боюнча талабына ылайык чечим кабыл алабыз. Жаңкы подделка деп аткандар боюнча экспертиза дайындалдыбы? Ошону экспертиза дайындалып иш жаап коюп атпайбы? Мен өтүнүч берип атпайм, экспертиза дайындагында атам. Ага тергөөчү деген экспертиза дайындатабыз. Бардыгы боюнча. 6 адам болгон сиз келесиз, мондой кылып туруп схема чызабыз. Эшмат, Ташмат, Петров, Сидоров туруп экспертизага жеткирип беребиз. Ооба, ВМК кылыш керек да. Сиздин немеңиз, пожалуйста. Бул бир. Урду дегени боюнча, мен азыр эчтеке айта албайм. Материалды окуп чыгалы, полнота барбы, жокпу ошону карайбыз. Ким суралды, ким суралбады. Эгер ушунчалык эле болгон болсо, беттештирип жагындагы чечебиз. Себеби отказной боюнча билесиңер, материал боюнча беттештире албайт. Эгерде ушунчалык эле керек болсо, ал жагында көрөлү. Только материалды окуп чыгып туруп. Үчүнчүсү муну боюнча болот. Элиңиз рахмат, жакшы эме айттыңыз. Сиз эмени мурдакысына деген видеосунда көрүп атпайбы? 300 адам уже көрдү муну таяк жегенинчи. Ошо эки жок дегенде административный нарушение менен болот. Сиз токтоңуз, Жылдыз. Экөөбүз сүйлөштүк го. Сиз канетеңиз бар. Материалды мен окуп чыгайын деп атам. Сиздин катышууңузда. Керек болсо сизди тааныштыралы материал менен. Дагы эмне кылалы депчи. Ошону толуктайлы деп атам. Туурабы? Ким неме? Арызды сен кабыл ал. Ортодо да жоголуп кетпесин. Биз мыйзам жагына чечип беребиз. Сүйлөштүк. Ошондо менчи кыйшык болсо мыйзам түздөгөнгө өзгөртөм, колуман келет, алым жетет. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көп болгондой азыр Ош облусунун прокуратурасына чыгып атабыз мына. Прокурордун орун басары маселени чечем. Мына мага шенгиле деди, эми кандай жыйынтык чыгарат, кандай реакция болот, аны да күтүп туралы, аны да көрө жатарбыз. Буюрса, мунун жыйынтыгы кандай болорун дагы сиздерге урматтуу көрөрмандар көрсөтүп беребиз.